أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير Мейрим дурайым дуа Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жананын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Биздин сабактарга катышып отурган мына ушул жамаатка дагы Алланын саламы, тынчтыгы, мээрими, кечирими болсун деп айткым келет. Келген кадамдарыңыздарга жакшылык сооптор жазылып, кетирген катачылыктарыңыздарды Алла кечирип, акыретте бейиште даражаңыздарды бийик кылып көтөрсүн, амин. Андан кейін сөзімді улап кетсем, бүгүнкү сиздер менен боло турган сабагыбыз аял кишинин махрамсыз сапарга чыгуусу күнөө экендиги жөнүндө экен. Инна мимман ташара хазихил айям ва каthura фи аусатин нас ва тасахалу бихи захирatan сафарул мар'a بغير محرم فقد نهى الشرع المطهر عن سفر المرأة بغير محرم وشدد في ذلك لما يترتب على ذلك من الفتنة لها ولمن حولها من الرجال ولما في ذلك من المفاسد العظيمة. Мына ушул күндөрдө адамдардын арасында кенен таркап, адамдар бул нерсени аябай жеңил санап дагы калышты. Алдағы болса аял кишинин махрамы жоқ сапарға чыгуусу. Ислам шарияты кескин түрдө аял кишинин бир түн же бир күн сапарға махрамсыз чыгуусунан тыюу салат. Бул нерсеге аябай бир катуу бекемдикти буйруп, аял киши сапарға чыккан мезгилде махрамсыз сапарға чыкпасын деп ислам шарияты буйруп келет. Ал эми биздин жашообузда адамдардын арасында аял кишини өзү жалгыз махрамсыз эле бир түндүк же болбосо бир күндүк же бир нече күндүк же бир нече жылдык сапарга кыжалатчылык жок эле узатып чыгарып жибере беребиз. Демек биздин мына иш кылып атканыбыз ислам шариятына таптакыр каршы келген амалдардын бири болуп атат. Эми аял кишинин сапарга чыгуусунда махрамы жок боло турган болсо, чоочун эркектердин арасында кандайдыр бир динге дагы, иманга дагы, адамдын бир иман намысына дагы туура келбей турган нерселер, фитналар болуп кетиши мүмкүн болгондуктан ислам шарияты бул нерседен тыйып келет. Вал ахадисул варида фи залика сахиха ла маджала ли тавхиха ва ла ли ta'wiliha. Эми көптөгөн хадистерде сахих, бизге чейин туура жол менен келген хадистерде махрамсыз чыкканга болбойсуздугу жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн сахих хадистерди айтып кеткен. Мына ушул хадистерде эч кандай башка бир өзүңдүн маселеңди чечиш үчүн башка бир нерсеге оодарып, же маанисин өзгөртүп, башка бир нерсеге ta'wil да кыла албайсың. Себеби дегенде аял кишинин сапарга махрамсыз чыкканга болбоосугу туурасында ачык айкын сахих туура хадистер келген. Фақад равал аш-шейхан ва гайрухума анна Абу Хурайра радhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. Шейхан риваят кылган, Бухари, Муслим риваят кылган, жана башка мухаддис алымдар риваят кылган хадистерде Абу Хурайра радhiyallahu anhu мындай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Демек бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан мезгилде Абу Хурайра радhiyallahu anhu угуп туруп анан мындай деп риваят кылып айтып атат. Пайгамбарыбыз айтты хадисте: Аллага жана ахирет күнүнө ыйман келтирген аялга бир түн же бир түндүк сапарга махрамсыз чыкканга болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты. Бир күндүк же бир түндүк сапарга аял киши махрамы жок, махрамсыз сапарга чыкканга болбойт деди. Момун аялды айтып атат. Бул аял ахиретке
Аллага жана ахиретке ыйман келтирген аял болсо болбойт dedi. Wa fi lafzi Muslim, Muslim'de rivayet kılan hadiste la yahillu limra'atin muslima tusafiru masirata leyla illa ma'aha raculun zu hurmatin minha. Musulman ayalga bir tündük saparaga mahramsız çıkkanga bolboyt dep Muslim rivayet hadisi dağın açık ayakın aytdı. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu sami'an nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytıp jatkanын uqqan eken mınday dep aytıp atat. La yakhluwunna raculun bi imra'atin ve la tusafiru imra'atin illa ma'aha mahram. Peygamberimiz aytdı. Bir erkek kişi жалгыз ayal menen жалгыз kalbasın dep tavkid kılıp bekemdep aytıp atat. Жалгыз kalbasın bir ayal menen. Çoğuçun ayal menen, çoğuçun erkek жалгыз kalbasın. Ayal kişi mahramsız saparga çıkpasın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup koydu. Faqama raculun faqal. Mana uşul hadisde oturgan sahabalardan arasında bir sahabi turdu dagın o Allah'ın elçisi. İnni yuktitubtu fi gazwatin kaza ve kaza ve haracet imraati hajjatan. Qala izhab fa hujja ma'a imraatik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı o Allah'ın elçisi. Men Allah'ın yolunda kuruşka çıktım gelet. Ayalım bolsa acılık kılam dep atat. Emne kılayın? Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Sen Allah'ın yolunda kuruşka çıkуудан kayıttagın ayalın menen acılık kıl dep buyurdu. Demek ayalыңды sen acılıkka mahramı жоқ жибербе. Seni menen koşo barsın. Mahram bolsun ayalың menen. Ayalың acılık saparga çıkıp atsa mildеттүү түрдө mahram boluş gerek dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına uşul hadiste genen kesir bayandap berdi. Demek mına uşunday mezgilderde eki iş gelip kaldı. Biri biriden uluk. Biri biriden ötken soğuptu. Allah'ın yolunda çıkan güreş soğuptu dep mına uşoğa kızıgıp men Allah'ın yolunda güreşke çıkayın dep atam, birok ayalım acılıkka baram dep atat. Mına uşul eki iş kep kaldı. Kimisini tandayın degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yolunda güreşti taşlap durup ayalın menen birgelikte acılık kılgın dep buyurup koydu. Demek mına uşul jerde ayal kişinin saparga mahramsız çıgууга bolboysuduğun. Oşonu menen birlikte erkek kişini ayalın menen birgelikte saparga çık degen hadisi dalil bolup dagın İslam şariatı ayal kişini saparga mahramsız çıgууdan tıyat. Ve kema huwa wadihun fa inna'n nahya sarihun fi man'il mar'ati min as-safaril masirati yawmin ve layla bidun mahram laha. Mına oşol sebepten bizge açık aykın boldu. Jogoruda aytılgan sahih hadisler menen bizge açık aykın bolup atat. Tıyuu açık aykın aytıldı. Ayal kişinin saparga mahramsız çıkkanga bolbostuğu jönündө tıyuu açık aykın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aytıldı. Mahramlar kimdir? Ayal kişinin mahramı zawjuha ayalı, atası, balası, bir tuğan ağası jana başkalar dedi. Şariat ayal kişinin kimdir mahram ekenini dagın çenep, ölçöp, taktap, iret dep aytıp koygan. Mına oşol insanlar menen gana ayal kişi saparga çıkışı gerek. Bizde misalı hazır mına Oşto yaşap turup Bişkek'e ertemenen çıksan geçinde jetesin, bir gün vakt ketет. Je bolboso geçinde çıksan ertemenen jetesin. Demek je bir tün je bir gün. Ayaldarыбызды кыжалат болбой эле барып таксиден салып беребиz да биз. Туурабы? Салып эле жүрөбүз. Мейли бул 40 минута же bir 45 минут алып самолетко салсаң bir жон. Бирок bir күн же bir түн убакыт кете турган таксиге аялдарыбызды салып беребиз. Сапар. Туурабы? 650 километр деп коелу. Бишкекке чейин. Сапар болуп аталабы? Сапар болуп аталат. Bizde момундар кыжалат болбойбуз бул нерсеге. Жада калса кээде өзүбүз күбө болобуз. Bir taksinin içinde 4 adam sala turgan bolsa, 3-өөсү erkek, 1-өөсү ayal болуп калышы да мүмкүн. Буга да кыжалат болбойбуз. Ал машинанын ичинде кимдер бар? Мисалы аялыңды жиберип атсаң, карындашыңды жиберип атсаң мүмкүн. Сен такташың керек да, кимдер бар? Машинада аял киши барбы? Мен аял киши салып атам сага. Мейли аял киши болсо деле. Жайыз эмес, туура эмес жамаат жиберип бергенибиз. Бишкекке жиберип атабыз. Мейли, булго биздин мамлекетибиздин арасындагы аралык да бул. А бирок башка өлкөлөргө деле жиберип атпайбыз. Мен аны атын атап, бияка жиберип атасың, мында кылып атасың дебейин. Ибадат болсо дагы, ибадат түрүндө, таат ибадатка кетип атса дагы,
жайыз эмес, туура эмес жамаат. Аял кишини жалгыз махрамы жок сапарга жиберип бергенбиз. Мүмкүн умрага кетип аткандыр, мүмкүн ажылыкка кетип аткандыр башка. Эми ойлойсуң, эми жалгыз эмес да. Жанында бирөөлөр бар. Самолетко сала турган болсок, самолетто башка кишилер дагы бар. Аялдар дагы бар деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок жок, андай эмес. Шарият сенин оюңа караган жок. Махрамы жок болбойт деп эле кескин түрдө айтып койду. Өзүң бар кошо. Аял киши алсыз, аял киши таасирдүү. Баарыбызга маалым. Сапарга аял киши махрамы менен чыкканы жакшы. Мейли, өзүңүз болбосо балаңызды кошуп бериңиз. Балаңыз болбосо бир тууган агасын, бир тууган инисин кошуп бериңиз. Атасын кошуп бериңиз, мейли мана. Махрамсыз чыкканга тыюу салынат dedi. Bal inna amra an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ar-rajul alladhi tutiba fil ghazwa an yalhaqa bi ahlihi alladhina kharaju lil hajj lahu ablagh dalil ala tahrim safar al-mar'ati bidun mahram hatta walau kana safaruhu li ta'atin wa ibada. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din ошол кишини сен аялың менен ажылык акыл, Алланын жолуна күрөшкө чыгуудан токтоп, сен аялың менен сапарга чык деген буйругу ачык айкын. Мына ушул жерде аялдын сапарга чыгуусунан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кескин түрдө тыйып туруп, сен аялың менен өзүң ажылык кылышың керек dedi. Жада калса ошол аял таат ибадатка кетип атса деле, ажылык умрага кетип атса деле, бир махрам кошулганы жакшы, махрамсыз жибергенге болбойт. Эми адамдардын арасында кээ бирлер кээде сурап калат. Кээде жиберип калдык. Апамды жибердим, карындашымды жибердим, эжемди жибердим. Мүмкүнчүлүк бизде болбой калды дейт. Барбай калдык, эркек кишилер өзүн жалгыз жиберип берди деген. Эми бул махрам керек экенден биз капилетте калып кеттик, билбедик эми мындайды. Барып келишти, эмне болот эми ажылык умрасы десе, ажылыгы ажылык, умрасы умра. Бирок махрамсыз баргандыгы себебинен күнөөкөр болот жамаат. Макулбу? Мейли, умрасы кабыл болбоду дебейбиз. Ажылык кабыл болбой калды дебейбиз. Ажылык, умра болду, кабыл болду иншалла. Бирок махрамсыз баргандыгы себебинен күнөөкөр болот деди. Ооба, кылып аткан ибадатында күнөөнү аралаштырып алды дегени. ويتردد على ألسنة بعض الناس أن سفر المرأة وحدها في هذا العصر ضرورة لا بد منها. Эми адамдардын арасында сөз болуп эле, бул нерселер болуп эле келатат. Аял киши сапарга чыгыш зарыл болуп калса эч нерсе болбойт да. Эми зарычылык болуп атат деп сапарга чыгарып беришет. Эми булар эмнени далил кылат? Булар ошол аял кишини такси менен жибереби, самолет менен жибереби, бат эле жетет. Айланар чөйрөсүндө бирөө жарым болот, башка болот. Аял кишилер дагы болот. Дешип, шариаттын тыюу салынган маселелерге маани бербей калышат. Мен самолеттон салып берейин, ал жактан бир тууган агасы, бир тууган иниси, атасы күтүп алышы мүмкүн. Эч кандай бир кыйынчылык деле болбосо керек бул маселеде деп дагы ойлошу мүмкүн. Бирок сапарга махрамсыз чыгарып берген болбойт. Махрамсыз чыгарсаңыз күнөөкөр болосуз деди. Ооба. Эми шариаттын мына ушундай буйруктардан оолак болушуп, аялдарын сапарга чыгарууда махрамсыз чыгарып берүү деген маселени жеңил салгандар үчүн не деп жооп беребиз эми буларга дейт. Биринчи жооп мындайча болот дейт. Фитнатан ниса мин аъзамил фитан аллати тубтала бихал умам. Аялдардын фитнеси бизден алдыңкы үммөттөр сыналган бир сыноодун дагы чоңураак бир фитна болуп аталат дейт. Аял фитнеси, аял сыноосу кыйын. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте ма таракту ба'ди фитнатан хия адарру ала ар-rijali минан ниса. Менден кийин эркектерге аялдын сыноосудан дагы чоңураак сыноо таштабадым деди эркектер үчүн. Аялдын фитнеси кыйын маселе жамаат. Бизден алдыңкы үммөттөр дагы аял менен сыналган. Аял менен сыналып калыш оңой эле. Фитнатун ниса ашад ала ар-rijal. Аялдардын фитнеси эркектерге аябай оор келет. Мен ыйманым күчтүү, дене кубатым күчтүү деген инсан дагы аялдын фитнесине кабылган мезгилде алсыз болуп калат жамаат.
Өзүнүн шахватын, кумаркалоосун башкара албай калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз ма таракту бa'ди хия адару ала риджал минан ниса. Менден кийин эркек кишилерге аялдын фитнесинен дагы улуу фитнаны таштабадым деди. Эң улуу фитна аялдардын фитнеси деди. في هذا دلالة على أن أعظم الفتن يبتلى بها الرجال في فتنة النساء، يعني أنها أعظم فتنة من الفتن التي يبتلى بها الناس من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Мына ошондуктан, мына ушул хадис далил болот. Эркек киши балеленген фитналардын бири аялдын фитнеси болуп аталат. Эркектер көп нерсесин унутуп кала турган нерсе фитнаны, аялдардын фитнеси дейт. Өзүн башкара албай кала турган фитна, аялдардын фитнеси. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондуктан аялдардын фитнесинен бизди сактап, эскертип мындай деп айтат. Инна дунья хулватун хадира. Дүньө аябай жагымдуу, даамдуу. Карасаң көзүң кубанат деди дүньөгө. Чын эле дүньөдөн кеткиң келбейт. Жашагың эле келет дүньөдө. Даамдуу. Жагымдуу. Хадиратун. Айлана чөйрөсүн карасаң, жап-жашыл болуп жашагың эле келе берет дүньөдө. Көзүңдү кубантат. Ва инналлаха мустахлифакум фиха фаянзуру кайфа та'малун. Аллах Таала мына ушул сенин көзүңдүн нурун алган, сага жагымдуу, мыкты болгон жерге селерди орун басар кылып жаратып койду. Анан селер ошол жердин бетинде кандай амал кылышыңарды Аллах Таала өзү карап турат деди. Фаттакуд дуnya, дүньөдөн коркула. Ваттакун ниса, аялдардан да коркула деди. Дүньөгө азгырылып кетпе деди. Аялдын фитнесине дагы азгырылып кетпеген деди. Мен азыр ушул хадистен бир жыйынтык чыгарып атам. Демек, эркек кишини азгырып кете турган эң чоң ушул эки нерсе окшойт деп ойлоп калдым. Бирөөсү дүньө, малы дүньө, бирөөсү аялдар деди да. Адам баласы көзүнө акча көрүнүп, дүньө көрүнүп турган мезгилде өзүн башкара албай калгандай, аялдын жанында дагы эркек киши өзүн башкара албай калгыдай деңгээлде болуп калышы мүмкүн. Экөөнүн тең фитнеси аябай каттуу дейт. Инна дуnya не dedi пайгамбар? Хулватун ва хадира. Аябай даамдуу, аябай жагымдуу. Көрсөң көзүң кубанган. Карагың эле келе берет, жашагың эле келе берет кооздугуна. Эми мына ушул жерде Аллах Таала селерди орун басар кылып жаратты. Селер кандай амал кылышыңарды дагы Аллах Таала карап турат деди. Дүньөдөн коркула, аялдардын фитнесинен коркула деди. Fa inna awwala fitna Bani İsrail kanat fin nisa. İsrail urpaqtarının eң algaçı fitnesi dagın ayaldardın fitnesi болгон dedi. Fa iza taraktal mar'ata tusafiru li wahdaha biduni mahramin ve ta'malu ma'a ar-rijal janban ila janbin ve tawatal manasib al-qiyadiyya fa inna zalika nazir an yusibana mithlu ma asaba Bani İsrail. Egerde ayal kişini özün сапарга жалгыз чыгарып бере турган болсоң, махрамсыз, же бир аял жалаң эркектер менен иштесе жумушта, мына ушундай нерселерден аялдын фитнеси чыгып келиши мүмкүн. Селер дагы балеленип каласыңар, Бани Исраил аялдар жөнүндө кандай фитнеленген болсо дейт. Сактаныш керек. Экинчи жооп. Бул жооп кандай жооп? Биз айттык. Сапарга чыгып атканда эми өзү жалгыз болбойт аял киши, эч нерсе болбойт. Аялдар бар экен, кошо кете берсин, ал жактан жакындары күтүп алат. Бир тууган агасы, бир тууган иниси, атасы күтүп алат деп узатып жиберген адамдарга, аял кишини махрамсыз жиберип атып, буну жеңил санаган инсандарга биринчи жоопту айтып бүттүк. Эми экинчи жооп кандай болот? Инна назратан фахисатун садиқатун фи хақиқатил мар'a туbayyin аннал мар'a даифа сари'атут ta'thir ва сари'атул инжизаб. Экинчи жооп. Бул нерсени карап ойлонуп көрө турган болсок, аял киши махрамсыз сапарга чыга турган болсо, аял киши өзү алсыз инсан, эркекке муктаж. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахун. Селер аялдарга муктажсыңар, аялдар селерге муктаж деди. Аялдар бизге муктаж, даифа, алсыз болот. Сари'атут ta'thir, тез таасирленет. Сари'атул инжизаб, бир нерсеге берилип ооп кетүүсү дагы бак болот булардыкы, эркекке салыштырмалуу деди.
Мына ошондуктан аял кишини жалгыз сапарга чыгаранга болбойт деди. Ооба. Тахтаж иля ражулин яхмиха ва яхутуха ва якуму бишууниха. Аял киши сапарга чыгып атканда ал кишинин ошол аялдын жанында бир эркек киши махрам болсун, коргосун аны, ишин кылсын, жүгүн көтөрсүн. Аял киши алсыз болот, жанында бир эркек болгону абзел деди. فإذا انضاف إلى ذلك ضعف الإيمان والوعظ الديني في قلوب كثير من الرجال والنساء خاصة في هذا الزمان ازدمار الأمر خطورة وعظمة الفتنة. Мына ушул аял кишини сапарга чыгарууда жеңил санап койгондуктан боло берет, эч нерсе болбойт деп чыгарып бергендиги себебинен азыр жер жүзүндө бир эле биздин мекенде эмес, бүткүл мамлекеттерде аялдардын фитнасы аябай катуу болуп атат деди. Аялдардын азырлыгына түшүп калган, аялдар байкуштар алсыз болгондуктан кордолуп калган, зыянга учурап калган, башка болгон мына ошол себептен болуп атат. Жанында өзүнүн бир күйөөсү, же агасы, же иниси, же атасы боло турган болсо, аял киши алсыз болгондуктан мына ушул инсандар аларды кубаттап, аларга жардам берип, жанында болсо аял киши өзүнүн ар намысында бекем сакталат деди. وقد استغلت المرأة في كل زمان لاصطياد الرجال. Мына чындыгында мына ушул мезгилдерде аял киши эркектерди колго түшүрүп берүүдө бир курал катары колдонулуп калды дейт. Эркекти азгырып алдырууда, кармалууда аял киши курал катары дагы колдонуп калган деди. ولهذا جاء في الأثر, ошондуктан асарда мындай деп келет: инна ниса хабаилу шайтан. Аялдар шайтандардын жиптери деди. Ястаду бихар риджал. Адамдарды, эркек кишилерди колго түшүрүү үчүн пайдалана турган шайтандардын жиптери болуп калды аялдар деди. لأن الرجل أضعف ما يكون أمام المرأة إذا انساق مع هواه ومع شهوته. Себеби дегенде эркек киши жалгыз бир аял менен калган мезгилде эмнесине карабасын алсыз болуп калат аялдын жанында дейт. Өзүнүн кумар каалоосун, шахватын башкара албай калат дейт. Эркек киши жалгыз калган мезгилде аял менен. Демек, жамаат аял кишини махрамсыз сапарга жиберүү ислам шариятында тыюу салынган. Ошону менен биргеликте жалгыз аял, жалгыз чоочун эркек менен дагы бир жерде калып кетүү жайыз эмес, туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эгерде бир аял, бир чоочун эркек менен кал, шайтан салифухума деди. Шайтан үчүнчүсү болот булардын деди. Үчүнчүсү болот. Ошондуктан ислам шарият айтат. Келин үйдө жалгыз калдыбы? Же кызың жалгыз калдыбы? Чоочун эркек кирбесин, киргизбе. Кирип тура бериң, келип калат иштеле деген жайыз эмес аялга. Чоочун эркекти киргизип коюш үйдө. Ооба, үйдө жеңең бар. Чоочун эле бирөөгө, мындай эле таанышсын. Мен 2 саатта барам, үйгө бар, жеңең өзү. Чайпай коюп берет, ичип отуруп тур, жайыз эмес жамаат. Тыюу салынат. Туруп тур көчөдө бир жерде. Барам мен. Үйгө кирип турайын, жок, кирбе. Аялым жалгыз. Болбойт. Ачык эле айтыш керек буну. Бизге ушул нерселерге аябай жеңил санайбыз. Барып тура бер, мен кечинде барам, үйдө жеңең бар, чайпай коюп берет. Чалып айтып коесуң, баланчы кетип атат, чайпай коюп кызмат кылып тур, мен барам депчи. Болбойт анда. Жайыз эмес аял кишиге күйөөсүнүн уруксасы чоочун эркекти үйгө киргизген. Болбойт. Мейли бала чакаң бар, бойго жетип калган, чоңго балдар, анда кирсин майлы, балдарың чайпай коюп кызматын кылып тура берсин. Ошондо да аялың анын көзүнө чыкпасын. Ооба. Убактыбыз аяктап калыптыр жамаат. Казияттан келген буйрук бар экен, дуа талаптар бар экен, ошол менен жыйынтыктайлы, бирок сабагыбыз аягына чыкпай калды. Ички иштер министрлиги эскертет. Урматтуу момун мусулмандар, акыркы мезгилдерде санариптик технологиялардын кеңири жайылышы менен бирге компьютердик жана интернет аркылуу жасалган алдамчылык фактыларынын саны кескин түрдө өсүп жаткандыгыны байкалууда. Бул көрүнүш тилекке каршы жарандардын материалдык абалына олуттуу зыян келтирүүдө.
Алдамчылыктардын жана ыкмаларына токтоло кетсек төмөндөгүдөй дейт. Шылууңдар жарандардын телефон номерлерине же WhatsApp аркылуу чалып, өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери, УКМК ИИМ улуттук банктын кызматкерибиз деп өздөрүн тааныштырып, ар кандай коркутуу жана алдоо жолдору менен жарандардын акча каражаттарын өздөрүнүн банктык эсептерине которуп, ээлеп алып жатат. Эскертме: алар расмий орус тилинде сүйлөшөт жана онлайн түрдө гана алдайт. Бул алдамчылыктын түрүнө дээрлик орто жаштан жогорку улгайган адамдар кабыл алат. Уюлдук байланыш операторлорубуз Мегаком, Билайн, деп тааныштырып, андан кийин ишенимге кирип, жарандардын өздөрүнө жеке маалыматтарын берүүнү, белгисиз колдонууларга шилтемелер аркылуу же башка жеке маалыматтарды берүүнү суранышат. Жана алдоо жолу менен ишенимге кирип, жарандардын акча каражаттарын ыйгарып алат. Шылууңдар жарандарды Telegram, Instagram жана башка тиркемелеринен Wildberries, Озон, TikTok, Shop онлайн дүкөн, башкача айтканда интернет аркылуу товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген платформа менен иштегенге үйрөтөт. Кирешелерин көбөйтүп беребиз деп ишенимге кирип, жарандардын акча каражаттарын ээлеп алат. Бул алдамчылыктын түрүнө азыркы учурда дээрлик орто жашка чейинки аял заты кабыл алат дейт. Карасаң кээде Instagramдан же WhatsApp'тан, Telegram'дан ушундай бир бирөөлөр, бейтааныш эле бирөөлөр ассаламу алейкум деши мүмкүн, саламатсызбы деши мүмкүн, анан мени менен иштеше аласызбы, кыскасы мынандай пайда чыгат деген нерселерди жазып жиберишет. Мындай нерселерге ишенип калбаңыздар. Оңойчулук менен акча табыш кыйын. Ишенетер менен табылган акчада береке бар иншалла. Азыркы учурда шылдууңдар жарандары Лалафо, Telegram жана башка тиркемелер аркылуу алдоо жолу менен ишенимге кирип, алдын ала төлөм катары акча каражаттарын өздөрүнүн банктык эсептерине которуп алгандан кийин байланышты үзүп коюшат. Таппай каласалар да. Мындай учурларда милиция кызматкерлерине кайрылууну өтүнөбүз дейт. Жогоруда мисал келтирген алдамчылыктардын түрлөрүнө жардам көрсөткөн биздин жарандар өздөрүнүн банктын карталарын үчүнчү адамдарга сатып, алардын карталары аркылуу кылмыш жолу менен тапкан акча каражаттары өлкө сыртына чыгып кетет. Мындай кадамга азыркы учурда дээрлик студенттер же 18-25 жашка чейинки жаштар барышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 209 бөлүмүнүн 209 мыйзамынын 1-бөлүм беренеси менен мындай жарандар 5 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылганын эскертебиз. Урматтуу момун мусулмандар, ушул маалыматты үй бүлөбүзгө жана жакын тууган досторубузга жеткирип койсок дейт. Иштетилип аткан карталар бар. Бир мезгилдер карта ачкансыз. РСКдан ачтыңызбы, Оптимадан ачтыңызбы? Кыскасы, иштетип жатып кийин дагы башка карта ачкансыз башка банктан. Анан жанагы эске алган картаңыз үйдө жатат. Анан бирөө жарым сурап калышы мүмкүн да, эски картаңыз болсо сатпайсызбы, мен иштетип турайын депчи. Мына ошол нерсени дагы сатып жибербең алданып. Кодун берип, бир нече акчага алданып сатып жибербең. Эң жакшысы аны жаптырып эле салың. Мына ушундай нерселерден дагы алдамчылык болуп, сиз дагы зыянга учурап калбаңыз. Бир үкөбүз Ташкентте больницада ооруп жатат дейт. Азизбек Алимжан уулу деген. Азимжан уулу экен. Аллах таала шифа берсин деп дуа кылып коесуздар. Ушул Азимжан акабыздын аялы дагы ооруп атат экен, Сахибахан Ибрахимжан кызы дейт. Мына ушулга дуа тилеп, Алладан шифа тилеп дуа кылып коюңуздар. Ассаламу алейкум. Жамаат, сиздерден өтүнөм дейт. Аябай шарайтым оор дейт. 3 нафар балам бар дейт. Жардам берип коюңуздар деп эшиктен сырттан киргизиптир. Алхамдулиллахи аллази хадана лихаза ва ма кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах. Амин. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ең оболу биздин ыйманыбызды бекем кылгын. Allah'ım sağa жолу канча бекем ыйманды өтүүнү Allah'ım өзүң насип эткин. Allah'ım ибадат максатында, сага кулчулук кылуу максатында ыйык үйүңө келген кадамдарыбызга хазанат соопторду жазып, ошончо күнөөлөрүбүздү кечирип, Allah'ım акыретте бейиште даражабызды ошончо кылып көтөргүн. Allah'ım айтылган Кур'ан, аят, хадистерин амал кыла турган инсандардан кылгын. Allah'ım эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылгын.
Allah'ım elibizge, jeribizge tınççılık, amançılık bergin, elibizge birimlik, ıntımak bergin. Mamleketibizde, eli jeribizde asmandan düşkön, jerden çıkkan kırsık balaket apattardı Allah Taala özüň saktagın. Allah'ım üýde jatkan urularga, betapkanada jatkan urularga Allah Taala özüň şifa bergin. Oşolordun katarında Allah'ım Azizbek ükabizge dağın Allah Taala özüň şifa bergin. Sahibi hanejebizge dağın Allah Taala özüň şifa bergin. Allah'ım allarga bergen oruğundu sebeben alardan ketirgen kataçılık günölerini geçirgin. Allah'ım şifayı kamil bergin. Allah'ım orusuna sabır bergin. Aman esen ayıgıp, aman esen şifa taup, oruhanadan übülösüne, bala çıkasına çıkışta Allah Taala özüň nasip etkin. Allah'ım alamdan ötkönlörde Allah Taala özüň rahmatın algın, ketirgen kataçılık günölerini geçirgin. Allah'ım mana uşul jerde amin dep turgan jamaatyndan kayçyş bolup ketken ata eneleri bolsa, tuğan uruktaly bolsa Allah'ım özüň rahmatın alıp ketirgen kataçılık günölerini geçirip jatkan jerlerini jayloo kılgın, beyiş bakçalarından kılgın. Allah'ım özüň kabır azabından saktap, ahirette beyiş menen sıylap, tozogutundan özüň alys kılgın. Allah'ım uşul meçitibizge ihsan kılgan, meçitibizge jardam berip atan insanlardan Allah Taala tapkan rızklarına özüň bereke bergin. Allah'ım bekem iman bergin, insap tawfik bergin. Allah'ım bizin ibadatlarımızı kabul kıl. Allah'ım imanımızı bekem kıl. Allah'ım sağa jolukkança yüzübüzü jarık kılgın. Allah'ım ahirette bizde korkulbay. Allah'ım özüň bize sıylagın. Wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmetike. Assalamu aleykum.